Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, элдик каналда Замандаш ток-шоу программасынын кезектеги чыгарылышы. Кыргыз Республикасы башка мамлекеттерчилеп кайсы бир деңгээлде өзүнүн кем байлыктарын же болбосо өндүрүшүн өтө көп өнүктүрүп иштетип жибербеген менен социалдык саясаттын негизги приоритеттик багыты билим берүү болуп эсептелет. Дал ушул тандап алган социалдык багытты канчалык деңгээлде өнүктүрүп жатабыз деген нерсе бүгүнкү күндө коомдун негизги көйгөйү. Мына ошого байланыштуу биздин бүгүнкү темабыз: эмне үчүн мектеп окуучулары мектепке кызыгуусу аз же билим берүү начарбы деген теманын айланасында сүйлөшмөкчүбүз. 17 жашымда Ош технологиялык университетинин жаштык студиясынан чыккам. 18 жашымда Ош муунун Үмүт Силик студиясынан чыккам. Ал 19 жашыман баштап Ош 3000 болчу, ошол мезгилде ЛТРге келгем. Анан 2009-дан баштап ЛТРде продюсер болуп иштедим. Ушул 15 жылдан бери ушу телевидение менен байланышып жүрөм. Ар ким алынча өзү үчүн алектенип, өз көмөчүнө гүл тарткан заманда айылдык мектеп мугалимдери эне тилге бүгүн кайдыгер эмес. Эмесе эне тил тууралуу дал ушул тажрыйбалуу мугалимдердин пикирлерин сиздерге сунуштамакчыбыз. Көрүлгөн жерден баштайлы дегендей, асыл затты өзү коомдо бүт эле баягы негатив, таарынышуу, урушуу, уруп кеттир, тоноп кеттир, анан бузулуп кеттир деген нерселер көбөйүп кеткенден позитив берүү максатында ошо бизди дүйнөгө энелер эне кылып төрөп атат. Биринчи каарманыбыз Баатыр энелер болсун. Эненин көзүбүз көрүп, бирок даңазалай албаган жактарын берели. Бир гана мактайлы, мында саясат жок болсун, мында жектүү, анан сын жок болсун деген маанайда ачканбыз. Кудайга шүгүр, чет мамлекеттен да жазышат, чалышат дегендей, мен чыгайынбы деген каармандарыбыз болду дегендей. Эми ошонун негизинде жаңы форматта студияда чыгаралы деп атабыз. Бир жылда 37 жолу чыгарылышын бериппиз. Ошондо жок эле дегенде 22 Баатыр эне бериппиз. Ошол 22нин 11-и 10дон ашык көргөн Баатыр энелер экен. Анан бюджеттик бир кесипте 30 жылдан ашык аркалаган айымдардан 11 айымка болуптур. Анан жаш таланттардан ушул стимул болсун деп бир 12 айым бердик. Айтор эч кимди таарынтпаганга аракет кылдык. Анан айымдарда тилектештик көп болсо, биз бири-бирибизди аяп сүйө билсек, анан коом бири-бирин аябай болуш керек, аракет кылып көрөлүшү деп баягы үйрөтүү эмес, өзүбүз да үйрөнүү багытында ачтык элек, жаман болгон жок. Дүйнөнү титиреткен императорлор деле, кандай падыша болбосун деле, кези келгенде сурак берчү бир гана адам бар. Ал албетте сот. Ушундай олуттуу кесипти аркалаган айымдардын турмушу көбүнө улак бизге сырдуу, кызык жана көп маалыматка ээ эмеспиз. Дал ушул багытта сиздерге маалымат берүү багытында Ош областтык сотунун төрагасынын орун басары Элнара айымды кепке тартып, дал ушул багытта сөз кылмак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Асылзат автордук берүүсү. Бүгүн да демейдегидей эле Асылзат берүүсүндө айымдардын ар тараптуу бейнесине көз чагылдырып, дагы да болсо баа берип, ага таазим этүүгө аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Дегенде эле баягы өткөндү эске алмайын келечек жок дейт. Ушул өтүп кеткен 2015-жыл эмнеси менен эсте калды, эмне белектерди алып келди, эмне ийгиликтерди жаратты. Ушул тууралуу бир маалымат бере кетсек. Урматтуу айымдар, 21 жылдык университет катары эле 91 жылдык окуу жай катары тарыхы болгон дал ушул Жалал Абад мамлекеттик университетинде иштеген бир катар айымдар өздөрүнүн мугалим гана эмес, демилгелүү айым катардагы бир топ жакшы нерселерге себепкер болуп жүрөт. Дал ушул айымдар бүгүнкү биздин Асылзат берүүсүнүн кезектеги кадырман коноктору болмокчу. Сатуу аркылуу эсинде калтыргандыгы бир чоң мугалимдик талгы болуш керек.